Ош шаарында Билерман Ордо интеллектуалдык теле оюнунун катышуучулары жана Өзбекстан Республикасынын Закovat интеллектуалдык клубунун ортосунда достук билим таймашы уюштурулду. Анда эки өлкөнүн тандалган күчтүү билимдүү оюнчулары биригип, көрүүчүлөрдүн келген суроолоруна жооп беришти. Биз буларды бул жака чакырганда, ушундай бир жакшы тилек менен чакырылган. Дагы да болсо Билерман Ордосундагы мына бир тажрыйба алмашуу, достук маанайда күчөсө дегенчи. Командалар буга чейин тандоо туру өткөрүлгөн. Бизде ошол тандоо турунан эң күчтүү 5 команда өткөн. Ошонун ичинен дагы тандалып отуруп 6 оюнчу катышат Кыргызстандан. Өзбекстандан азыркы Расулбек айткандай эң күчтүү магистрлер келген. Бир суроону кыргыз тилинде мен берем, бир суроону өзбек тилинде Расулбек берет. Ушинтип 11 раунд ойнотулат да. Билим таймашына Өзбекстандын Закovat интеллектуалдык клубунан тажрыйбалуу 6 оюнчусу катышышты. Анын негиздөөчүсүнүн айтымында мындай билим мелдеши эки элдин достугун, биримдигин арттырат. Zakovat клубу менен шахсан өзүм биринчи марта Ошко келишим. Мен биринчи жолу Ош шаарына Закovat интеллектуалдык клубу менен келип жатам. Мен оюмча бул оюн абдан кызыктуу өтөт. 25 жылдан бери Закovat клубу билимдүү жаштардын башын бириктирип келет. Азыр магистр деңгээлиндеги оюнчуларыбыз ойнойт. Мен аларга ишенип турам. Мелдешке катышкан эки өлкөнүн командалары тарых, маданият, логика жана заманбап билим тармактары боюнча суроолорго жооп беришти. Жүдөн күчлүү билимдарлары бар. Бүгүнкү оюн абдан кызыктуу болууда. Күчтүү катышуучулар тандалып алынган. Суроолор да ар түрдүү багытта түзүлгөн. Абдан кызыктуу экен. Бул достук мелдеш деп ойлойм. Эки өлкөнүн билимдүүлөрү бири-бирибизди мурда эле таанычубуз. Бул жолу тажрыйба алмашууга чоң мүмкүнчүлүк болду. Буга чейин биздин эки өлкөнүн ортосунда достук мамиле ар кандай сферада, мисалы спорт тармагында, бизнес тармагында, маданият тармагында болуп келсе, бул коллаборация бүгүнкү күндө келип азыр ушул интеллектуалдык чөйрөдө да болуп аткан абдан жагымдуу көрүнүш десек болот. Сынактын жүрүшүндө көрүүчүлөр тарабынан берилген 11 суроонун 6-осуна эки өлкөнүн командалары туура жооп берип, жеңишке жетишишти. Ал эми буга чейин эки мамлекеттин 7ден командалары карама-каршы ойноп, жалпысынан 13 упай менен Кыргызстандын Миллион командасы биринчи орунду алган, экинчи орунду Өзбекстандын Алтарык командасы алды. Кыргыз ак калпагынын тасбери келди. Өзбекстан Республикасынын Закovat интеллектуалдык оюнунун жеңүүчүлөрүнө өз өлкөсү тарабынан стипендия жана жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү мүмкүнчүлүгү берилип келет. Биздин өлкөдө да билимдүү жаштарды мамлекет тарабынан колдоо болсо, дагы да көптөгөн ийгиликтер жаралмак эле дешет Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун негиздөөчүсү жана катышуучулары. Азыр жогоруда көрдүңөр, мамлекеттик деңгээлде президент баш болуп чоң колдоо көрсөттү да буларга. Ошондон кийин булар өнүгүп кетти. Мен ушул учурдан пайдаланып айта кетейин, биздин мамлекет жетекчилиги дагы Кыргызстандагы билимдүүлөрдү топтоо үчүн жакшыраак колдоо көрсөтсө деген тилегибиз бар. Эске сала кетсек, Өзбекстандын Закovat клубу 25 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзсө, Билерман Ордо интеллектуалдык оюну ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында 15 жылдан ашуун убакыттан бери эфирге чыгып, жаштар өз билимдерин өркүндөтүп келишет. Нуржамал Алымкулова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.